Эми айдоочулар милдеттүү түрдө автоунаасын камсыздандыруу керек. Ага 1-апрелден баштап күчүнө кирген мыйзам милдеттендирет. Оор жүк ташыган жана жүргүнчү ташыган кичи автобустарга талап күч. Ал эми коммерциялык багытта эмес, жеңил автоунааларга болсо өз каалоосуна коюлган. Бул маселе негизи туура. Көпчүлүгү айдоочуларыбыз кичине каршы болушу мүмкүн. Бирок келечекте алар бардыгы түшүнсө керек. Бул негизинен ошол айдоочулардын ошол кырсыкка учураганда жүргүнчүлөргө төлөп бере турган акча каражаттарынын маселесин чечиле турган иш чара болуп эсептелет. Унаа кырсыктарынын көбөйүшү милдеттүү камсыздандырууга түрткөн. Адистер бул жагдай менен жөнгө салууга болоруна ишенип турушат. Эгерде унаасын 1-апрелге чейин камсыздандырбаса, айдоочу 500 сомго айыпка жыгылат. Милдеттүү камсыздандыруу полиси жок. Ошол транспорттун каражатын башкаруу учуру болсо, ошол Административдик кодекс негизинде айыптар салынат. Камсыздандыруу компаниялары менен келишим түзүү бир унаа үчүн 2000 сомго чегерилген. Ал эми жеке камсыздандыруу компаниялары Ош облусу боюнча 20га чукул, ал эми мамлекеттик бир гана компания иш алып барат. Полис 1 жылга берилет. Если кокус ошол полис алгандан кийин кырсык боло турган болсо, мынабу маршруткалардын ичиндеги жабыркаган жарандарыбызга ошол акчалар төлөнүп берилет. Мына мисалы үчүн кырсыктап өлүп кала турган болсо 300 000 сом, андан кийин жанагы багажы болсо эме болсо 10 000 сом болду. Общий счет ошол 310 000 сом акча төлөнүп берилет. Транспорт агенттиги менен биргеликте жол кайгыл кызматы түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бирок кабардар болгон айдоочулар мыйзамга макул эместигин айтып каршы чыгышты. Анткени жеке компанияларга ишеним артпай турушат. Мамлекеттикке каршы эмеспиз. Беребиз. Бирок ошондо айдоочунун кандай бир нерсе кызыкчылыгын себеби биз көчөгө чыгып машина айдап адам ташыбасак, адамдар каяка барат? Үйгө барат. Мына биздин интересибиз биринчи болуш керек. Алардын айтымында камсыздандыруу мыйзамында айдоочулардын укуктары каралган эместигин жөө келтиришет. Андыктан бул мыйзам элден акча чогултуунун бир амалы дешет. Бул туура эмес закон чыгып калган. Өзү негизи закон туура эмес чыгып калган. Булар гаилер эртең иш тарап салабыз деп атат. Булар эртең иш тарап сала баштайт. Орто жолдо шоферлор дагы кыйналат. Себеби биз 10 сомдон ташыйбыз. Балдарды 1 сомдон ташыйбыз. Сарарка болсо 43-44 болуп кетти. Башта 33-34 эле. Азыр уже маршруттар банкрот акыбалында турушат. Адистердин билдирүүсүндө унааларды камсыздандырбаган бир гана Кыргызстан өлкөсү калган. Ал эми практика жүзүндө бир нече өлкөлөрдө ишке ашырылган. Кыргызстанда болсо 2008-жылы бул мыйзам сунушталып, бирок аткарылышы кечеңдеп келген. Ал эми айдоочулар дали болсо өз каршылыктарын билдирип, сунуш берүүгө мажбур болушууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.